Саламатсыңарбы балдар? Адабий окуу сабагын баштайбыз. Бүгүн адабий окуу сабагынан кыргыздын улуттук тамак аштарын өтөбүз. Бүгүнкү биздин максатыбыз улуттук тамак аштар жөнүндө маалымат ала алсаңар, текстти окуп түшүнүгүңөрдү айта алсаңар, дептер менен өз алдынча иштей алсаңар, кыргыздын каада салтын сыйлоого, меймандостукка тарбиялансаңар, бүгүнкү сабагыбыздын максатына жетебиз балдар. Башка элдер сыяктуу кыргыз элинин да муунга өтүп сакталып келген элдик тамак аш өнөрү бар. Алар бешбармак, казы, карта, чучук, куурдак, быжы, жөргөм, оболо, олобо, кымыз, курут, чалап, жарма, боорсок жана башкалар. Кыргыз эли өзүнүн меймандостугу менен айырмаланат. Боорсок кыргыздын улуттук нандарынын бири. Бешбармак майда тууралган эттен жасалган кыргыздын эң сый тамактарынын бири. Бышкан эт тууралып, эттин шорпосуна бышырылган кесме жана майлуу чык аралаштырып бешбармак жасалат. Бешбармак бардык малдын жылкы, уй, кой, эчки, ошондой эле кийиктин жаңы союлган же сүртүлгөн этинен жасалат. Куурдак Орто Азия элдериндеги кеңири таралган эт тамактардын бири. Быжы улуттук коюу тамак. Жаңы союлган койдун же эчкинин ич канын өзүнчө куюп алат. Ага кашык менен же сүргүчкө эзилген боорду, колго же эт турагычка майда туураланган боор этин жана жүрөктү ич майын, күрүч, пияз, татымал чөптөрдү салып ичине салат. Мал союп, дасторкон кенен жайып сыйлап келишкен кыргыз элибиз. Дасторкондун үстүнө токоч, боорсок, каттама, каймак, май, өрүк, мейиздерди коюшкан. Анан куурдак, жөргөм, шорпо, эң аягында бешбармак берилет. Кыргыздардын тамак берүү салты боюнча меймандарга бышырылган эт устукандалып тартылат. Устукандар адамдардын жашына, урматтоосуна жараша ыйгарылат. Кыргыздардын тамак ашында камырдан жасалгандар кеңири орунду ээлейт. Кыргыздарда улуттук эң бардуу суусундук бул кымыз. Кымыздын дарылыгы касиети күчтүү экендиги белгилүү. Элибиздин кургак учук оорусун ушул кымыз менен дарылап келишкен. Ошондой эле бозо, жарма, максым сыяктуу суусундуктар да жасалат. Бул китептен балдар текст менен таанышып чыгабыз, андан кийин дасторкон деген ырды маанисин түшүнүп, андан кийин айтабыз. Сабакка катышкан